Асман тіреген қарағайды чаап атса жанындағы айтқан екен. Сен чаап атады, қаш десе айтқан екен. Мен қайда қачам? Мен қайда қачам? Егерде ошол мені чаап атқан балтаның сабы мен өзімнен болса деп. Артыма бір қыл чайып алсам дағы мен ішенем. Біздің еліміз чыған ұлдарым қолдап келген, жана қолдойды. Мен сынбаймын туғандар. Менің сынбашым үшін сілердің маға демеңер керек, сілердің күчіңер керек, сілердің ақылыңар керек, сілердің маға болған ақ тілегіңер керек. Мен сынбаймын. Қиналсам да мен сынбаймын. Елім үшін ақырына чейін тұрамын. Себебі, урмат туғандар, менің Батыр апам сынбай тұрған, ақиқатты айта тұрған, чындықты жеткізе тұрған, тайманбай тұрған, қорықпай тұрған қылып төреп қойған. Мен апама разымын. Мен ошо ойдан қалам туғандар. Мен сынбаймын. Ушул Камчыбек Ташиевтің алғанына Кремльдің тиешесі бар. Анткени жана Лента.ру башкаларда чыгып калды. Камчыбек Ташиев главный русофоб дейб, ошол кетти деген заголовок менен кээ бир прокремлевский ЖМКлар чыкты да. Камчыбек Ташиевке 2024 жылдын аягы, 25 жылдары Россиянын кээ бир саясатчылары, кээ бир блогерлери активдүү түрдө жанагы материалдарды жаза баштады. Каршы жаза баштады. Материалдардын кээби каршы болсо, ачык түрдө кээбирлери баягы жылмаланган боло баштады да. Эми анын себеби эки түрдүү караса болот. Биринчиси баягы бунун баягы улут мекенчилдигинде десем, мекенчилдик катары кыргыздардын жаранын колдоо, коргоо, анан эсиңиздерде болсо керек, Россияда 2024 жылдын аягында кыргыз жарандар өздөрүнүн банясында баняга чыгып атканда атайын кызматтагы аскерлер, полициялар келип туруп тепкилеп, үстүлөрүнө басып, ушунчалык кордоп, аброюн кетирип, анан интернетке чыгарып жиберген, андан тышкары жанагы скинтке кошулган көп группалар кыргыздар боюнча абдан бир терс маалыматтарды берген. Анан ошо Россиянын жана Соловьевдун каналында Михеев деген бар. Ал дагы бир 2-3 жолу ошо кыргыздар боюнча мындай жылмалаган бир туура эмес сөздөрдү айтып келишти. Анан жакынкы арада 1-3 ай мурун Соловьев да өзү айтып койду. Булардын бардыгы жөн айтылбаса керек, алардын өздөрүнүн билгени болушу мүмкүн. Же болбосо алардын артынан баягы жип менен тартып кой берип жүргөн адамдар болушу мүмкүн. Ага себеп болду. Себеп дегенде Ташиев баягы ошолорду көргөндөн кийин, билгөндөн кийин албетте баягы Россиянын биякта иштеген кээ бир кызматкерлери ачыктан ачык туура эместерди мына Ош областына жүргүзгөнү боюнча маалымат түшүп, анан аларды кармоого убактысынча мындай көргөзүп койду. Албетте бул жаккан жок. Биринчиден негизи 5 жылда абдан чоң жакшы иштер жасалды. Биздин мамлекет жанагы постоянно акчабыз жок, анан мамлекетте нищий деген бир стереотип пайда болуп калбады. Ошодон жогоруда болдук. Мамлекетте акча бар, көп инфраструктуралык объекттер курулду, көп жолдор курулду. Негизи жакшы иштер жасалды. Мен ойлойм, и президент Садыр Жапаров, и Камчыбек Ташиев көп мамлекетибизге жакшы нерселерди жасады. Менин чоң коркунучум азыр алардын албетте душмандары көп. Ошолор азыркы жагдай менен жагдайга карата өзүнүн реваншын алып калбасы деген коркунучта. Биринчи бул албетте саясатчылар, жана чет өлкөдө жүрөт саясатчылар, бул жакта бар, саясий күрөшкө тойбогондор көп. Экинчиден бул жанагы кустуризациядан өткөн паракурчулар, алар дагы өзүнүн реваншын алат. Бирок эң коркунуч жараткан, коопту жараткан бул ОПГнын мүчөлөрү. Булар албетте кайра келип ушул криминалдык бийлигибизди орнотобуз деген реванштык ойлор бар. Укам баскы сенчу. Мен укам басага onun için акча таппай атабыз. Эжде чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган.
Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Кудайга шүгүр, кызматсыз эле тамагым өтөт. Кызматсыз эле элге жардамды кылып атамын. Бүгүнкү күндө менин негизги максатым ушул адамга берилген аз өмүрдүн ичинде, эртең ушу өмүр бизден өтүп кетсе, элибиз ушул бизди ак жашады, так жашады, элге жакшы кызмат кылып жашады деген бир маселелер турса экен деген бир үмүтүм бар да. Бул урдаган, бул жеген, бул коррупционер болгон, бул мамлекетке зыян келтирген, бул ушундай бир туура эмес иштеген деген сөз калбаш керек. Балдарым эртең паланчанын баласы экен деп ошону эч ким жектебеш керек. Эң жогорку бийликти ээлеп отуруп деле бакытка жетпегендер бар. Эң көп акчаны кармап отуруп деле, байлыкты кармап отуруп деле мындай бактылуулукка жетпегендер бар да. Ошол эле мезгилде аз эле акча менен, аз эле бийлик менен, же болбосо акчасы дагы бийлиги дагы жок, бирок бактылуу болуп жашаган адамдар дагы көп экендигин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Топтогон дүниемдү ушу элге берсем, элден ыраазычылык алсам, эл кубанса, кайсы бир адамдын проблемасы чечилсе, бул менин максатка жеткендигим. Биз байлыкты эмне үчүн табабыз? Байлыкты ошо элге берейин деп табабыз. Бизге байлыкты өзүбүз таап аткан же берип аткан жок. Бизге байлыкты Алла Таалам берип атат. Алла Таалам рызкы берип бизди сынап атат. Ошол рызкыны бул кимге берер экен? Кантип пайдаланар экен деп. Бул турмуш баарыбызга сыноо. Ар бир адамга сыноо. Эгерде эл, журт, мамлекет деген оюңда болсо, акылыңда болсо, жүрөгүңдө болсо, ички дүйнөңдө ушул сезимдер ээлеп тура турган болсо, анда ошол сыноолор дагы бир нече эсе көбүрөөк сыноого айланат. Кээ бир адамдар жашаган өмүрүндө өзүн ойлойт. Кээ бирлери чын айтыш керек бир максат коюп бала чакасын ойлойт. Кээ бирлери андан да чоңураак максат коюп эл журтун ойлойт. Өзүнүн койгон максатына жараша жашайт экен адамчы.